Ипотеканын жылын кыскарткан туурабы же айына төлөмүн кыскарткан туурабы достор, төмөндөгү видеода айтып беребиз. Жакындарыңызга жөнөтүп коюңуз, аларга дагы пайдасы тийсин. Интернет тармагына кирсең, бардыгы эле жылын кыскарт дешет, эмне үчүн десең, ошол ыңгайлуу дешет. А бирок достор андай эмес. Себеби ар бир алган клиенттин ставкасы ар кандай болот. Бирөөнүкү өйдө, бирөөнүкү төмөн болот, бирөө көп сумма алат, бирөө аз сумма алат. Мисалга алсак, ставкасы 22-9 миллион же 10 миллион алган адамдын айына төлөмү 130-140 миңден болсо, ага жылын кыскарткандын кереги жок. Ал адамга айына төлөмүн кыскарткан ыңгайлуу болот. Себеп дегенде 140 миңден биз билебиз, бардыгы эле төлөш мындай ыңгайлуу эмес, оңой эмес. Ошон үчүн сиздер кичине акчаңыздар болсо, жылын эмес, айына төлөмүн кыскартсаңыздар, сиздерге ыңгайлуу болот. Себеби дегенде 140 миңден 135 миңге түшөт, 125 миңге түшөт, ушинтип ылдый кете берет. Ипотеканын жылын кыскарткан кимдерге ыңгайлуу, туура болот. Сиз 70 миң айлык алсаңыз, ипотекаңыз 20 же 30 миң болсо, же 15 миң болсо, сиз жылын кыскартсаңыз, сиз утасыз бул жерде. Бирок сиз өзүңүз 70 миң айлык алсаңыз, ипотекаңыз 65 миң болсо, сиз жылын кыскарткан сизге ыңгайлуу эмес, туура эмес. Анткени деген сиз биринчи айына төлөмдү түшүрүп, өзүңүзгө комфортный кылып алышыңыз керек. Андан кийин гана, өзүңүзгө комфортный платеж болгондон кийин гана жылын кыскартып кетсеңиз, эң сиз үчүн туура болот. Эң негизгисин билишиңиздер керек. Жылын кыскартсаң дагы, айына төлөмүн кыскартсаң дагы, основной долг 5 миллион карызыңыз болсо, канча жапсаңыз ошодон кемей берет. Дагы да болсо түшүнбөй же суроолор пайда болуп калса достор, комментарийга жазыңыздар, биз сиздерге сөзсүз жооп беребиз.